Эми Ак үй маселеси боюнча мен ушул Ысык көл конок үйүн талкалап баштаганда билдирүү жасагам. Эсиңиздерде барбы? Ушул Бишкектеги бир интеллигент ошого үн кошкон жок. Кудайга шүгүр, архитекторлор кошуну кайрылуу жасап чыгышты. Ал имарат өтө бекем имарат. Жүздөгөн жылдар бою тура турган имарат. Ал имарат биздин көркөм тарыхый тизмесине кирген имарат. Бирок ага кулак салган эч ким болгон жок да. Таш талканын чыгарышты, үстүнө тракторлорду чыгарып алып, бул бузулуп калчу имарат экен деп үстүндө трактор менен жүрүштү көрдүңөр. Бузулбайт ал. Өтө бекем. Анан Американы караңыздарчы. 200 жылдан ашты. Бир кичинекей Ак үй. Керек болсо Трамп өзүнүн акчасына деле жаңы Ак үй куруп алат эле да. Жок, аларда ыйык мамлекеттик атрибуттар, эң белгилер ыйык маселе. Мына ошол 200 жыл башта канча бөлмөсү болсо, ошончо бөлмө менен турат. Бул өзүнө өзү сыйлаган мамлекеттин жасаган иши. Анан могул үй жетишпей атабы. Эски өкмөт үйү жетишпей атабы. Илгерки Союздун мезгилинде партия борбордук комитети отурган, өкмөт отурган, баарына жеткен, азыр бир президентке жетпей калды. Бул уят маселе. Болгондо да ушул чек арабыздагы алишемдиктерди көрүп атасыздар. Бизде бала бакчалар боюнча болгону 32 гана пайыз камсыз болгонун угуп атасыздар. Мектептер өтө өкүнүчтүү деңгээлде жетишпей аткандыгын көрүп атасыздар. Жолдорубуздун кебетесин көрүп атасыздар. Баарын көрүп туруп, мамлекеттик бюджеттен бир тыйын кетпеди деген сөз, ошол 16 гектар жер мамлекетке мен кимге таандык? Менимче бул абдан бир ойлонулбаган бир кадам болуп калды.